Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү тарбиялык сабагыбыздын темасы сарык оорусу. Сабагыбыздын максаты окуучулар сарык оорусу жөнүндө маалымат алышат жана өздүк гигиенаны сактоого тарбияланышат. Сарык оорусу жугуштуу оорулардын катарына кирет. Дарыгерлердин айтымында, учурда жаш балдар арасында бул оору кеңири жайылууда. Андыктан сарыктын түрлөрү, белгилери жана сактануу жолдору тууралуу маалымат беребиз. Сарык оорусу бул боордун вирустар жана организмдеги уулуу заттар, ошондой эле иммунитеттин төмөндөшү менен пайда болгон сезгенүүсү. А гепатиттин сарык оорусу же жугуштуу гепатит деп да аташат. Бул гепатиттин жөнөкөй түрү, анын оор кесепеттери жок. Анын жугуу механизми ичеги жугуштуу ооруларына да окшош болот. Ал ооз жана кир колдор аркылуу да жугат. Вирустан улам боордун сезгенүүсү жугуштуу гепатит деп аталат. Гепатит же сарык оорусу боорду жабыркаткан жугуштуу дарт. Өз ичинен ал А, В, С, Д жана Е болуп 5 түргө бөлүнөт. Гепатиттин А жана Е түрү оорунун жеңил формасы болуп саналат. Башкача айтканда, илдеттин бул түрү өнөкөткө айланып кетпейт. Аны убагында жакшылап дарыласа, адам толугу менен айыга алат. Бул түрүн мурда Боткин деп да атап коюшкан. Ал эми гепатиттин В, С, Д түрлөрү адамда билинбей пайда болуп, көп убакыт дарылоону талап кылат. Ошондой эле анын өнөкөткө айланып кетүү коркунучу бар. Статистикалык маалымат боюнча 2019 жылы 6 айдын ичинде республика боюнча сарык оорусу менен ооруган 3032 адам катталган. Анын ичинде гепатиттин А түрү менен 2759 адам, Е түрү менен 1 адам, В түрү менен 169 адам, С түрү менен 43 жана Д түрү менен 1 адам бар. Ал эми 59 оорулуу гепатиттин кайсы түрүнө кабылганы аныктала элек. Гепатиттин А түрүнө кабылган 2759 адамдын 90% жаш балдар. Алардын 3 убагында туура диета кармабай өмүрү менен кош айтышкан. Оорунун белгилери. Сарык жугузуп алгандан кийин температура 38-тен жогору көтөрүлөт. Жүрөгү айнып, тамакка табити тартпайт. Ич ооруйт, ичи өтөт. Териси жана көзүнүн агы, заарасы саргая баштайт. Мындай белгилер байкалса, дароо ооруканага жеткирүү керек. Сарык оорусунун жугуу жолдору. Жугуу жолдору кирдеген кол аркылуу жана ооздон жугат. Вирустан улам боордун сезгенүүсү жугуштуу сарык оору деп аталат. Гепатиттин жугуу жолу боюнча 2 түргө бөлүнөт. Биринчи, гепатиттин А жана Е түрү турмуштук шартта эле жугат. Мисалы, дааратканага жана сырттан келген мезгилде колду жуубаган, кайнатылбаган суу ичкенде, мөмө жемишти жууп жебеген адамдар кабылат. Алардын көбү жаш балдар. Ал эми экинчи түрү В, С, Д түрлөрү болсо оорулуу адамдан соо адамга кан аркылуу жугат. Мисалы, бангинелер, сакал алган устара, тиш жулдуру, тиш щетка, маникюр, педикюр жана башкалардан жугат. Ошондуктан балдар сарык оорусунун алдын алуу үчүн ар дайым тазалыкты сактап, колду самындап жууганды унутпагыла. Гепатит менен оорубагыла. Саламатта калгыла балдар.